6 күндүк согушта 90 миллиондон ашык Иран калкынын келечеги чоң белгисиздикке туш болду. Адамдардын режимге болгон көз карашы кандай гана болбосун, өлкөнүн шаарлардын бомбаланышы алардын күнүмдүк жашоосуна оор сыноолорду алып келиши мүмкүн. Бул билдирүүнү BBC-ге Тегерандан бир атын атагысы келбеген адам жиберди. Мен Тегерандамын. Акыркы 3 күндө интернет таптакыр үзүлүп калды. Кече күнгө чейин мында бомбалоо болуп жатты. Абдан катуу бомбалоо болду. Күндүн кайсыл убактысы болбосун, алар суткасына 24 саат бомбалап жатышты. Тегеранда жол кыймылы токтогон жок. Күнүмдүк тиричиликте кайсы бир деңгээлде жүрүп жатат. АКШнын кыйратуучу күчүнөн эч ким шектенбейт. Бирок көп жылдык авторитардык башкарууну токтотууга жардам берүү боюнча ирандыктарга берилген убадалардын аткарылышынан күмөн санагандар арбын. Бомбалоо токтогондон кийин эмне болот деген ырааттуу план жок сыяктанат. Ал эми Иран режиминин аман калуу жөндөмү толук эске алынбай калганын көрсөткөн белгилер көбөйүп жаткандай. Иран эли үчүн жүрөгүм ооруп жатат. Президент Трамп муну бүтүндөй муундар үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк катары алып чыкты. Бирок чын-чынына келсек, бул муундар үчүн тарыхый аламат сыяктуу болуп турат. Иран эли 47 жылдан бери Ислам Республикасынын репрессиясын баштан кечирип келди. Мени кабатыр кылганы, алар акыр аягында согуштан кыйраган, экономикасы талкаланган өлкөдө гана калып калбастан, андан ары да ырайымсыз куугунтукка туш болушу мүмкүн. Израиль Тегерандын үстүндөгү учактарынын биринен тартылган видеону жарыялады. Анда кызыл түс менен тегеректелген ракета өтүп кетти. Израиль былтыр Ирандын абадан коргонуу системасын талкалаган. Бул Иран асманы Израилдин жана Американын учкучтары үчүн ачык экенин билдирет. BBC Перс кызматындагы кесиптештерибиз чек арадан Түркияга качып бараткан ирандыктар менен сүйлөштү. Чынын айтсам, адамдар катуу стресске кабылып жатышат. Абал оор. Баалардын өсүшүнөн жана болуп жаткан окуялардан улам баары дендароо абалда. Адамдар буга чейин эле чоң кысым астында жашап келди. Эми согуш кайрадан башталгандыктан кырдаал ого бетер начарлап кетти. Ал жакта 1 ай болдум. Өзүмдү 100 жашка картайып кеткендей сезип жатам. Шайым кетип, алсырап калдым. Согуш аймак боюнча дали күчөп жатат. Ливанда Ирандын өнөктөшү Хезболла дрон чабуулунун видеосун жарыялады. Ал эми бул башка окуя болушу мүмкүн. Мында Ливандын ичиндеги израилдик танкка курчоого алынып, түз соккуга кабылгандай. Бирок Израиль 2024-жылы Хезболланы жеңген жана алда канча кубаттуулук кылат. Бул кече-кечинде Израиль дагы бир нече сокку жасагандан кийинки Ливандын тир шаары. Бейруттагы саламат сактоо министрлиги акыркы 3 күндө бери дегенде 70 ливандык өлтүрүлгөнүн билдирди. Бүткүл жакынкы чыгыштын алдында бул согуш канчага созулат жана аны токтотуу үчүн эмне кылуу керек деген суроолор турат. Азырынча ага эч ким жооп бере элек.